Арыбаңыздар. Ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан алдыңыздардағы сүрөттө турган инсандар менен тааныштырган турабыз. Бул кишилер Ат башы районунун мурдагы пограничник, азыркы Казыбек айылындагы чарбанын башында турган эл үчүн эмгеги сиңген адамдар экен. Ушу кишилер менен тааныштырып коюуну туура көрүп атам. Алдыңкы катарда солдон оңду көздөй Абдыразаков Токтосун, Абдалиев Кошой, Абдымомунов аты эстен чыгып атат, Молдахунов Эшмамбет. Экинчи катарда солдон оңду көздөй Килис Байке, Акматов Жумалы, Калчаев Дүйшөн, Айшеже, Рапеже, Батмеже, Раеже, Токтоэже. Анан четте Токтосунов Тенти. Анын үстү жагындагы Абылгазиев Өмүргазы. Абдырасаков Токтосун учурунда чарбада 60 жылдардын башынан парторг болуп иштеп, андан кийин 64-жылдан 68-жылдарга чейин колхоздун башкармасынын төрагасы болуп турган адам. Биздин айыл үчүн көп иштерди жасап, социалдык курулуш маселелерине өтө көңүл бурган чыгаан жетекчилердин бири. Бул кишинин артыкчылыгы ушул бирөөгө катуу айтпаган, бирок талапты кое билген. Шундай бир коймо арек тарткан мындай караганда. Бирок өзүнүн ишке келгенде өзүнүн талап коюучулук жагынан артыкчылыгы бар кыйын адамдардын, жетекчилердин бири эле. Бул киши кийин ферма башчысы, ошондой эле комплекс бригадир, башкы агроном сыяктуу жумуштарды аркалап жүрүп, пенсияга чыгып, жакшы эс алууда жүрүп, кайтып кетти бул киши. Бул кишинин жолун жолдоп, өзүнүн балдары да жакшы чыкты, өзүн тартып, аккан арыктан суу агат болуп, Дүйшөбөк Абдыразаков бир топ жыл парторук, колхоздун башкармасынын төрагасы, кийин айыл өкмөтү сыяктуу көп кызматтарды аркалаган чыгаан жетекчилерден чыкты. Кийинки Абдалиев Кошой агайыбыз ушул отурушунда бул сүрөт өзү ушул 70-жылдардын башындагы сүрөт экен деп койдум. Себеби бул киши ошол учурда башкарма болуп турган. Ушул көп жылдар башкарма болуп, чарбаны алдыңкы чарбага жеткирүүдө жан үрөп иштеген адам бул киши. Ушул отурушунда бул киши ошол пограничник колхозунун башкармасынын төрагасы болуп турган учур экен. Жанындагы Абдымомунов деген Кара Суудан келген парторук эле. Абдалиев Кошой агайды мурунда тааныштырганбыз. Бул киши чарба эле эмес, ушул агартуу системасында дагы көп эмгек сиңирди. Өзү кийин башкармалыгын өткөрүп бергенден кийин мектепте окуу бөлүмүнүн башчысы, мектептин жетекчиси болуп туруп, мугалимдерди уюштура билген, көзөм, калыс, жакшы инсан катары, мыкты математик мугалим катары таанылып жүрүп, пенсияга чыгып, бул киши да кийин кайтып кетти. Абдымомунов парторук бул киши бизден кеткенден кийин уктум, ушул автокырсыктан
каза болуп калган экен. Андан кийинки Молдоакунов Эшмамбет атабыз бул киши өмүр бою ушул чарба менен алек болуп жүрүп, эң жөнөкөй склад башчысынан тарта, кийин бухгалтерияда иштеп, кассир сыяктуу жооптуу иштерде иштеп жүрүп, пенсияга чыгып, комузун колунан түшүрбөй өмүр бою далай күүлөрүн чыгарып, жалпы журтчулукка таанымал болуп, жакшы инсан болуп жүрүп кайтып кетти бул киши да. Ал эми үстүнкү катарда Килис байке деп атабыз. Бул киши өзү нарын тараптан келген, абдан тың бухгалтер эле. Бизде көп жыл башкы бухгалтер болуп турду. Бул киши дагы тиги 70-нчи жылдардын аягы, 78-нчи жылдар болсо керек, кайтып кеткен. Андан кийинки Ахматов Жумалы байкебиз бүгүнкү күнү жакшынакай карлыгын төп эл арасында өзүнүн кадыр баркы менен жүрөт. Бул учурунда башкарманын жан сакчысы, мындайча айтканда, шопуру болуп көп жыл жүрдү. Өзүнүн кадыр баркы бар. Чарбада иштегендер менен, башка эл менен ошол өзү кичипейил сүйлөшө билген. Ошон үчүн башкармадагы жанынан чыгарбай алып жүрсө керек. Бул киши көп жыл ушул башкарманы тартты УАЗ машинасы менен. Кийин дөңгөлөк үстүндөгү дүкөнү менен элдин арасында дагы ушул соода сатык иштерин жүрүп, кийин ошол пенсияга чыгып, азыр жакшы эс алууда. Андан кийин Калчаев Дүйшөн агабыз. Бул киши дагы бухгалтер, чарбада ушул көп жыл бухгалтер болуп турду. Бул Килис байкеден кийин болсо керек, ушул башкы бухгалтерликти аркалап жүрүп, анан пенсияга чыгып, Бишкек тарапка келип, ушул Таштөө айылында көп жыл жашап, ал жерде да чарбада өзүнүн эмгегин сиңирип, анан бул киши да кийинчерээк кайтып кетти. Андан кийинки Айшежей, бул киши да бухгалтер болуп көп жыл иштеди. Бул айылдагы ошол Нуркасып айкенин зайыбы, жакшы адам эле, бул киши да өтүп кетти. Рапеженин өткөнүнө аз эле убакыт болду. Рапеже ушул бухгалтер катары чарбада көп жыл эмгек сиңирди. Кутбидин байкенин зайыбы бул киши. Андан кийинки Жоолукчан Турган, бул киши Батма дешчү эле, бул Килис байкенин зайыбы. Бул киши да бухгалтер болуп иштеп жүрүп кетти. Азыр кайда экени, кандай экендиги жөнүндө маалыматым жок. Андан кийинки Рая жеңе десек болот. Себеби бул айылдагы күчүктүн келини делинер эле, бул Эсенгул Тоголок байкебиздин жубайы. Бул киши дагы ошол чарбада бухгалтерияда иштеген экен. Андан кийинки Токтоо эжебиз, бул киши убагында чарбада башкы бухгалтер болуп көп жыл иштеген Үсенакун атабыздын байбичеси. Бул киши да өзү ушул чарбанын конторасында, бухгалтериясында ушул иштеп, эң жөнөкөй машинисткадан тарта, кийин ошол касса тарабында дагы иштеп жүрүп, пенсияга чыгып, анан кайтып кетти. Бул киши да азыр жок. Токтосунуп Тентип байкебиз ушул жакшы билимдүү бухгалтер эле, бул кишинин да көзү өтүп кетти.
Аркада турган Абылгасиев Өмүргазы байке шоферлуктан тарта завкар, кийин инженер болуп чарбада эмгеги сиңип, бул киши дагы кичине эртерээк кайтып кетти. Мына ушул өзүбүздүн тааныштыруубуздан, эскерүүбүздөн эскерели эстутумдун баарында деп ушундай эмгеги сиңген адамдарды эскере жүрөлү деген ниетте тааныштырып жатам. Тааныштырып аткан мен Нарымбек Өскөналиев.